Манас үчүлтеген ар тараптан изилдөө жана жайылтууга арналган Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын алкагында Манас улуттук академиясы жана Кыргыз радиосу руханий өзөк долбоорун сунуштайт. Бул долбоор кыргыз элинин кенже эпосторун жана элдик поэмаларын кеңири жайылтуу, улуттук маданиятка көңүл буруу максатында радио берүүлөрдүн сериясын даярдайт. Эртөштүк эпосунун кара сөз варианты. 16-уктуруу. Көркөм окуган Чыңгыз Рыскелдиев. Аңгыча төштүк көктөөнүн аркасынан аяктай болгон этин найза менен булуп жиберет. Дөөнүн бүткөн боюнан кан кетип, атынын оозун буруп кирезин айтат. Эчен алп менен күрөшүп жеңген элем. Мындай балааны көрбөгөн элем. Чарпышып чамам жеткидей эмес. Оңтойлоп сунган найзасы омурткамды оорутту. Чоюн баш менен урганда кыяматтын кыстоосун көрчүдөй болдум. Дегенине көнүп, багынып берели. Көктөө ошентип арманын айтып турганда, ала айгырына камчуруп, конокпай балбан жетип, башындагы темир калканын ыргыта коюп өтөт. Көктөөнүн балбандары кайра калканын башка салып, каптап аргыча төштүк кенжеке берген ач болот кылычты сабынан кармап, шилтеп келип өткөндө көктөөнүн башы быркырап, жаны чыгып кетет. Калган журт каныбыз акмак эле, калың элде не жазык, кыргын кылбагын деп жалынат. Төштүк алар менен эл болуп, конокпайга алтын таажы кийгизип кан көтөрөт. Ошентип, жер астындагы турмуш майкөл, сүткөл болуп жайланып калат. Төштүк быйтыгүң менен Гүлайымды алып, кенжекени ойлоп, жетигүн жандарына араң туруп, жер алдынан жер үстүнө жолго аттанат. Төштүк алып кара кушка минип жер үстүнө кайта чыкканы. Жол жүрүп олтуруп, боз кашатка токтоп, дарты козголот. Жер алдына келип, жалгыз тууганы чал куйрук болуп, алган жарын көрө албай, журтунан алыс жүрүп, карып болгонуна 7 жыл толгонун ойлоп, көөдөнүнөн кара кан агып, мууну бошоп, санаасы санга бөлүнүп кетет. Чал куйрукту чылбырдан алып, булкуп силкип, сака кылып, жан калтасына салып коет. Алып кара куштун канатын кисесинен алып түтөткөндө, канатынын күүсү менен жерди дүркүрөтүп, төштүктөн башкасын эстен тандырып, алып кара куш заматта учуп келет. Төштүк алып кара кушка капасын баштан кетирип, алган жары кенжекеге жеткирүүсүн өтүнөт. Алып кара куш төштүктүн кылган жакшылыгына ыраазычылыгын билдирип, тилеген жерине жеткирерин айтып, өзү аткан бугудан оң бутуна 40-ты, сол бутуна 40-ты илип, тыным албай учуп жөнөйт. Жер үстүнө дагы 2 күндүк жол калганда, чамасы чарчап, алы кеткен алып кара куш төштүккө кайрылып, азык кылар эт сурайт. Төштүк куштун ылдыйлап учуп калганын сезип, айласын таппай эрдин кесе тиштеп туруп, 2 ийри такымындагы көнөктөй болгон көк этинен кесип берет. Оозуна салып, сандан алынган этти азык кылып, мага берген бул этиң 1000 бугулук болду. Суусунумду кандырып, канатыма күү берип, ал күчүмдү толтурдум, деп кубанып, рахматын көп айтып, жер үстүнө жеткирет. Тоо урчугунун тумшугуна конуп, кашаттуу кайып булакка конок болуп, акканкы эрин жазданып, алп уйкуну салат. Ойгонуп жер үстүнө аман чыкканына шүгүр кылып, баабединин айтып, мойнуна курун салынып, салбуурунга камынат. 6 марал 5 бугу атып алып, 2 айымдын кашына келет. Төгөрөктүн 4 бурчун карап, бейишке тең жер экен деп кубанып, күлкүсү чыгып, суктанып, сагынычын таратат. Бугу элик атып, эс алып, бугун чыгарат. Төштүк алтын мүйүздүү бугуну кууп олтуруп, чоюн кулакка жоолукканы, андан чала өлүк болушу.
Бир убакта алдынан алтын мүйүздүү бугу качып өтөт. Төштүк артынан кууп жөнөйт. Бир топко кууп олтуруп, Шордуу көлдүн туура жагындагы белге чыкканда, алтын ооз сыр жебесин алып жаа тартат. Ошентип бугуну союп жеп, этинин шириндигине, сөөгүнүн балдай таттуулугуна таң берет. Чал куйрукту жайдактап, ээрин чечип, чынарга аса байлап, суутуп, чайынги тонун жамынып, алып уйкусун салат. Таң атканда уйкудан чоочуп ойгонуп, чың-чың деп чымырканы бек чыккан үн угулат. Тыңшап байкаса, кулак мурун жеген чуңкурдан чыккан үн. Жанына барып караса, кашаты темир тор болгон, кыр каркан боюдай түшкөн чыгалгыс ор экен. Түбүндө этинен ажыраган сөөк жатат. Ал куураган сөөккө тилбүтүп мындай дейт: мен да өзүңдөй эр болгом. Өчкөн отумду тамызып, өлгөн жанымды тирилте көр. Чоюн кулак эр элем. Жер алдынан 90 алып, жер үстүнөн 90 алып кармап алып, орго салганына 40 жыл болду. Сенин келериңди билип күтүп жүргөм. Мени куткара көр. Өдөдө өбөгүң, ылдыйда жөлөгүң болой. Төштүк ордогу сөөктү куткарып, жолдош кылып алайын деп, ак баштыгындагы 41 кулач арканы менен тартып алат. Аш тамагын берип, курсагын тойгузуп, казыга бөлөп коет. Чоюн кулак ошентип оңбогондой дөө болот. Бирок баягы ордогу кууралын эстен чыгарып, төштүктүн көзүн тазалап, олжосуна, катынына ээ болсом деп арам ойлойт. Майга тоюп балбайып, күнүгө талаага барып чынар жулуп, күчүн сынап, кубаты толук күүлөнөт. Төштүктү өлтүрүүгө амал ойлоп, күн эсептеп, ай санап, кээде кырда, кээде үйдө түнөп, сыртынан эл болуп, ичинен душман болуп жүрөт. Төштүк болсо чоюн кулактын амандыгын тилейт. Ошентип бир күнү таң сөгүлүп, супа саадык чалганда, төштүк чоюнга чал куйрукту токуп алып келүүсүн айтат. Чоюн алып күүлөнүп төштүккө: төштүк десе кеңсинип, төрө десе эрсинип калат экенсиң. Сенин сөзүңдү укпаймын. Намыс кылбай, чал куйрукту мага токуп бер. Эгер тилимди албасаң, кыяматты көрсөтөм, деп төштүктү аябай күйгүзөт. Төштүк: атаңдын көрү чоюн ит. Сенин өчкөн отуңду тамызып, өлгөн жаныңды тирилтип, курсагыңды тойгузуп, арык жаныңды семирттим го. Кечээ чуңкурдан сууруп алгандагы кыяматтык жолдош болом деген убадаң кайда? Десе чоюн чабышмакка камынганын айтат. Экөө жакалашып мушташып, багалактан алып, балбандарча чалышып, катуу кармашышат. Экөөнүн урушу барган сайын күчөп бара жатканын көргөн Быйтыгүң менен Гүлайым кошулуп, үчөөлөшсө да чоюн алып моюн бербейт. Бир маалда чоюн алып: дыңдооктун бияк чети, чыкчыттын туура бети деп тууралап туруп, төштүккө муш салат. Бир урганда эле оозу мурдунан кан кетип, алы кетет. Чоюн алып, чал куйрукту кармап, чайынги тонду, катындарды олжолоп, ашуу ашып, таш басып, адам барбаган жерге кетип калат. Урматтуу радио угуучулар, сиздер Манас улуттук академиясы менен Кыргыз радиосу тарабынан даярдалган Руханий өзөк долбоорунан Эртөштүк эпосунун кара сөз вариантын угуп жатасыздар. Эртөштүк эпосун кара сөзгө айлантып кагазга түшүргөндөр Таланталы Бакчиев, Айгерим Кубанычбекова. Текстти көркөм окуган Чыңгыз Рыскелдиев. Режиссеру Жыргаламанова, редактору Жаныбек Эсеналиев.